Ушул 3 миллион машинаны киргизбей, шаардын четине бир стоянка кылып ошол келаткан машинаны калтырып коюп, ошол жерден жанагы автобус менен уюштуруп берсеңер ушу элге. Ошо жумушка жеккен центральный трассалар менен микрорайондорго оюңарда барбы мындай жумушту кылабыз деген. 3 миллион машина кирет экен бир айда. Андай ойлор бар. Ушу өткөндө да бир айтылып кетпеди, ушу эки автовокзалды четке чыгаруу депчи. Ошонун алкагында чоң-чоң стоянка маселелерин азыр ойлонуштуруп атабыз. Балким иногородныйлардын баарын эми, конечно, токтото албайбыз. 3 миллиондун баарын токтотуп кой деген жерибиз жок. Эми кызматка келгени бар экен, врачтар бар экен, мугандимдер бар экен, алардын пропуск жазып берип коелу. 3 миллиондун карашо 1 миллионуна берели булсат. Но бир 2 миллион ушу шаарга келаткандарды, ушул базарга келгендер, продуктка келеттер, конокко келеттер. Ошолор жана Европадай келип, бир жакшы автобуска түшүп алып, келип, конок болуп, кайра кетип калып. Силер шаарда жүргөн машина эсептеген жерим жок мен. Силер өзүңөрдүн расчетуңар боюнча айтып атам. 100 000 машина күнүнө кирсе, 3 миллион машина бир айда кирет экен. Ошондо бир жылда эстеп койчу канча машина кирет экен. 36 миллион машина бир жылда шаарга кирет экен анда. Силер мындай задачаны коюп туруп ошону аткарышын, же чечилишин ойлоп чыгарыла да. Кантип чечебиз деп турупчу. Келген сайын ушул жерден жооп берип атасыңар, биз троллейбус сатып алабыз деп атат. Мына Суда Батырович айтып атат. Автобус сатып алабыз деген сөздү айтасыңар, башка сөз айтпайсыңар. Башка жолун издеп көрбөйсүңөр анда. Альтернативный жолун издеп көргүлө. База албай калдык го уже. Шаардын ичи пробка болуп атат.